Сооратуучу Кудай. 15 ноябрь. Кудай Теңир, чындыктын Кудайы. Адамдар Кудай жөнүндө айтканда, алар Кудай байкабайт. Майда чүйдө эле да. Кудай мени түшүнөт. Бул кичинекей эле калпта. Эч кимге зыяны деле жок. Кудай буга көңүл деле бурбайт дешет. Бирок андай эмес. Ал көңүл бурат. Эч нерсе анын көз жаздымында калбайт. Анткени бул анын табияты. Ал өзү чындык болгондуктан, кымындай дагы жалгандык анын көз жаздымында калбайт. Ал калптын эч кандай түрүнө, кандайдыр бир так эместикке эч качан ыраазы болбойт. Ал нерсе мүмкүн дагы эмес. Чындыкты бурмалоого Кудай эч качан макул болбойт. Биз ар кандай шылтоо таба алабыз. Айла жок болуп калды, калп айтканга аргасыз болуп калдым. Бирок чындыктын Кудайы мунун баарына башкача карайт. Жазууда мындай аяттар бар. Даңктагыла биздин Кудайды. Ал таяныч. Анын иштери жеткилең. Анын жолдору чындык. Кудай ишенимдүү. Анда адилетсиздик жок. Ал акыйкат. Ал чындык. Бул аяттарды биз Мыйзамды кайталоо китебинен 32-бөлүмдөн табабыз. Бүгүн мен сиздерди ушул аяттардын үстүнөн ой жүгүртө жүрүүгө чакырат элем.